Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновго 2010 жылы 1 миллионду 2 транш менен бөлүп бергенбиз деп россиялык ишкерлер Маевский менен Модин өз көрсөтмөлөрүндө айтышкан. Бирок аны конкреттүү далилдей алышкан жок. Аны кой Маевскийдин акчасын Кыргызстанга кандай жол менен ким алып келгенинин да башы ачылбай жатат. Маевскийдин миллионуна байланыштырып башкы прокуратура Текебаевга карата логикага сыйбаган кылмыш иштерин чуап чыкты. Айыптоо корутундусунда Текебаев Альфа Телекомго байланыштуу маселени чечкен деп айтылат. Бирок Текебаев убактылуу өкмөттүн конституциялык иштер боюнча орун басары болуп туруп, экономикалык иштерге тиешеси болбогондугун, ал тармак убактылуу өкмөттүн биринчи орун басары катары Атамбаевдин компетенциясына киргендигин бүгүнкү көрсөтмө берүүсүндө дагы бир жолу айтты. Атамбаев биринчи орун басары болду. Ал премьер-министрдин функциясын алып, бүт кадр маселелерин, ошонун ичинде мамлекеттик ишканаларды жетектөө, алардын жетекчилерин дайындоо маселелеринин баары приватизация маселеси да Атамбаев өттү. Иштин материалындагы функцияларды бөлүштүрүү боюнча убактылуу өкмөттүн чечиминде Текебаевга убактылуу өкмөттүн төрагасынын орун басары катары эки эле маселе жүктөлгөн. Кыргызстанда конституциялык реформалардын өтүшүн камсыз кылуу, юстиция министрлигинин ишин көзөмөлдөө. Мен 12 чечим кабыл алган экем, ошонун баары исключительно конституциялык реформа менен байланыштуу. Бирөө дагы кадр маселеси, экономикалык, финансылык, мамлекеттик мүлк жөнүндө бир да чечим чыгарган эмес. Ушул жерге келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Отунбаева төрагасы, Эмил Каптагаев, Темир Сариев, Бекназаров, Элмира Ибраева жана башкалар Атамбаевдин компетенциясына мамлекеттик ишканалар, ошонун ичинде приватизация маселеси, мамлекеттик мүлк министринин ишин көзөмөлдөө бар Атамбаевдин компетенциясына кирген деп айтып кетишти. Маевский жана Модин менен канча жолу жолуктуң деген суроого Текебаев 10-жылдагы апрель окуясына чейинки кырдаалга токтолуп келип, 13-майдагы жолугушуунун болушу мүмкүн эместиги тууралуу түшүндүрүүгө аракет кылды. Бирок сот Атамбаевдин аты атала калганда эле Текебаевди тыйып, алардын ишке тиешеси жок деген негизде эскертүү берип жатты. Конкреттүү суроо коюлду. 10 Маевский менен канча жол жолуктуңар? Жолуккан жокмун деп эле коеюн. 13-май жөнүндө айтып бериңиздер. Жолуккан жокмун деп эле коеюн. 13-майдан баштап. 13-май күнү мен 13-майдан апрелсиз мен 13-майда айта албайм. Мен окугумду токтотпа. Мен сизге дагы Жогуп тур мени. Сен мени оюңа келгенди кыла бербе. 13-майдан эгер айтам. Мен апрелден айтам. Ошол 13-майда. Мен апрелден айтам. Кыйкырам мен. Эмне мен өзүңдү коргоонго мүмкүндүк бербейсиң. Жөн эле сүйлөй бербейм. Приговор 1 саат эрте чыкты, 1 саат кеч чыкты. Андан мен ысык суугум жок. Эмне мен 1 саатка созуп өмүрүмдү зартап атасың. Суроо жооп бериңиз. Ваша честь, вы постоянно перебиваете. Сиз атайын перебиваете. Эмне тийип атасыз да, заводите. 11-12 май күндөрү Кыргызстанда кырдаал кылдын учунда турган. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү күн-түн дебей иштеп жаткан кез. 7 апрелдеги кан күйгөн тополоңдо душка түшкөнү кеткен Атамбаев анда да айтпай нетпей убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен кеңешпей 13 май күнү эртең менен жеке иштери менен Москвага учуп кеткен экен. Буларды айтам деп Текебаев соттон дагы бир жолу эскертүү алды. 10 күнү Атамбаев эртең менен бизге айтпастан самолетке отуруп Москвага качып жиберген. Ошон үчүн Чолпон Атада берген интервьюсунда 13-нде эмне болгонун билбейм деп атат. 12-си күнү да кечке жашырынып жаткан. Бир массалык маалымат каражаттарын карап көрсөң, ал кайсы мероприятияга чыкканын бир адам, бир убактылуу өкмөттүн мүчөсү билбейт. Уялбастан 12-си күнү убактылуу өкмөт мүчөлөрү крысадай качып кеткен деп айтат. Сиз мына 13-нде күнкү конституциялык жиналыштын стенограммасын, протоколун, видео записин көрдүңүз. Кааласаңыз 12 майдагында көрсөңүз болот. Мен так ошондой өз постунда, өз жумушумда иштеп тургандыгымды көрөм. Вот ким крыса экендигин тарых үчүн айтып коюшуң керек. Ким крысадай болуп качып кеткен. 12-си күнү да, 13-май күнү да.
13-май күнү жолуктук деген Маевский менен Модиндин калпы экөөнүн тергөөдөгү жана соттогу көрсөтмөлөрүнөн эле чыгып калды. Ошентсе да моюн бербей көрсөтмөлөрүн өзгөртүүгө чейин барышты. Ал күнү график татаал болуп түнгө чейин иштегендиктен кааласа да алар менен жолугушууга мүмкүндүк болбой тургандыгын Текебаев бүгүн көрсөтмө берип жатып да айтты. Маевский менен Текебаевдин кабинетинде жолугушуу мүмкүн эмес дейт. Мындай тыгыз графикте. Каалаган күндө. Аларга Атамбаев менен жолуктук, Атамбаевдин кабинетине кирдик деп. Менин кабинетим кайсыл жерде экенин айтып беришти. А Модин Атамбаевдин кабинетин көргөзүп атат. Сизге 3-этаждын планын алайлык. Менин кабинеттин каякта, Атамбаевдин каякта экенин тактайлык десем, жок сиз. Алдыртпай атасыз секретный деп. Запрос жөнөтөйлүк управ делами. Эки кабинет биригип кетти. Текебаевдин каякта эле, Атамбаевдин кабинети каякта эле. Айтайлык десек, ага да запрос жөнөтпөй атасыз. Все ясно деп. Текебаев өзүнүн көрсөтмөлөрүндө Маевский, Модин, Абдрахманов менен да 21-декабрда кабинетинде жолукпагандыгын билдирди. Булар менен катар Атамбаевдин мыйзамды одоно бузгандыгы, мамлекетке ири суммадагы каражатка зыян алып келгендиги тууралуу документтер көп экенин, аларды кези келгенде айтам деди. Сөзүнүн арасында Текебаев айылдан келген карапайым баланы алдап туруп камап жиберишиңер мүмкүн. Бирок Чотонов экөөбүздү алдап, жалган жала менен камап жиберип, өзү аман кала турган адам төрөлө элек азыр деп, саясий жала жабуу буйругун берип жаткандардын аны аткарып жаткандардын да тилеги ишке ашпасын эскертти. Динар Турдугулова, Талант Жапаров, Сентябрь.